Сиз парламентте дагы массалык маалымат каражаттарына берген маектериңизде дагы ушул гранттарды иликтөө боюнча бир иш жүргүзүп, атайын топ түзүү маселесин колго алып келе жатасыз. Анан биз мындай өзүңүз бир анализ чыгарып көрдүңүзбү? Канча грант келген экен? Алар кайда кетип атат? Рахмат сурооңузга. Биздин бюджет жана финансы комитетинен мурун финанс министри болуп да иштедиңиз эле деп анан бир топ депутаттар дагы ушунун аягына чыгып койбойлу биздин созувда. Билбейлиби канча акча алдык, анан ал кандай пайдаланды Кыргызстанда. Өзгөчө канчалык ошо эффективдүү болду, сарамжалдуу болду, кыргыздарга пайдасы тийдиби экономикасына же пайдасы тийген жокпу деп ушунун тегерегинде кандай пайдаланды Кыргызстан. Айта берели. Анан ошонун негизинде биз азыр эсеп палатасы менен дагы чогуу бирдиктүү, анан кызыктар болгон депутаттар менен бир 8 депутат биригип алып, азыр ушунун үстүндө акыркы 6 айдан бери иштеп атабыз. Буга түрткү болгону бюджет кодексин кабыл алып бүтүрдүк. 2011-жылы баштадым элем ошо бюджет кодексин. Анан кийин аткаруу бийлигине кетип калып, убагында бүтпөй калды эле. Бул созувка келгени бир 2 жылдын ичинде ошо бюджет кодексин бүтүрүп, анан ошонун алкагында азыр мыйзамдуулук пайда болду. Мыйзам чегинде биз азыр ушу бүт министерство ведомстволордон, региондордон ушу талап кылганга мүмкүнчүлүк кабыл алдык да. Айтор ар бир Кыргызстандын жараны ошонун өкүлү болгон парламент дагы бүгүнкү күнү ушу акчаны кимден алдыңар, анан каяка сарптадыңар дегенге мүмкүнчүлүк пайда болду, механизм. Ошонун алкагында мына мисалы былтыр ноябрда бизге берип атат 402 кредит анан гранттык макулдашууларга кол койгон экенбиз 92-жылдан бери. Ушунун алкагында биз 7 миллиард 108 миллион долларду уже алып турабыз кредит катары. Анан 2 миллиард 778 миллион долларды грант катары алып турабыз да. Эми жалпы жонунан бир 3 миллиард доллардын тегерегинде грант алып турабыз да. Анан ушу гранттын дээрлик көпчүлүгү эле ушу консультацияларга, брифингтерге, командировкаларга, окутууга, анан айрым учурларда программалык программаны сатып бердик компьютерге деген эле нерселер да. Кээде китеп чыгардык. Ушу конституциянын бир бөлүгүн чыгардык же бир законду чыгардык деп эле ушул экинин баары 3 миллиард сом ушундай нерселерге кеткен экен да.